негизи Нуркул экөөбүз үйлөнгөндө Нуркулга тейин деп аткандачы Нуркулдун реально эчтекеси жок болчу да. Көп ишенбейт да. Типа ойлошот бирдекеси мындай нерсесине карап тийип алды окшойт дегендей ойлошот экен да. Нуркулдун реально квартирасы, машина, эч нерсеси жок болчу. Андан кийин ошо экөөбүз үйлөнүп бир береке келди окшойт. Экөөбүз чогултуп, кичинекей үйлөнгөндөн кийинчи бир айдан кийин же бир айга жетпей эле экөөбүз менен бир нерседен бартерге биринчи блок алып барып баштадык да. Бартерге мындай бир копилка жөнөтүп, чоң копилкачы, миллионныч. Ошол копилканы экөөбүз кармап алып, биринчи старостке киргиздим менчи. Мондай копилка берди. Андан кийин туруп эмен копилканы кармап, давай ушуга 1 сом болсо да салып турабыз экөөбүз. 1000 сом болобу, эмне болот, бүт баарын салып турабыз, машина алабыз дедик да. Машина, короче, 1 жылдын ичинде чогултуп коюшубуз керек дейбиз. Давай болуп тура эле, аны ошол жака бүт салып баштайбыз. 1000 сом, 2000 сом элестетип эле мелочь акчалар эле да. Саларыбыз. Жарым жылдын ичинде машинага эметип койдук, чогултуп койдук. Жарым жылдын ичинде анан биз жайында үйлөндүк, уже күзүндө машина алдык да. Элестетип эле, анан ошентип жүрүп, давай азыр мынтебиз, кайра бир нерсени кылыш керек болуп атканда, азыр могу чогултабыз деп атып эле уже квартира алып алдык. Нуркул өзүнчө машина, мен өзүнчө машина алып ушинтип жетишкендикке жеттик да.